Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыбыз сабактарга жакшы көңүл буруп, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүнү дагы унутпайлы. Китептерди даярдадык бардыгыбыз. Бүгүнкү сабактын темасы сынган табак аттуу чыгарма менен таанышабыз. Бекиштин табакты калдыратып жатканын көрүп апасы: "Ай Бекиш, ал эмне кылганың? Табакты кой ордуна, сындырасың" деп буйруа сүйлөдү. Анда Бекиш шашпай жооп кайтарат: "Кое туруңуз апа, бул кумурскаларга жер титиретип коркутуп коеюн деп жатам. Экинчи ирет табактагы конфеттерге жабышпасын." Анан табакты мурункудан дагы катуу калдыратып, жер титиретип, кумурскаларды коркутуп жатты. Бир кезде колунан табак түшүп кетип, тең ортосунан бөлүнүп калды. Конфеттер ар кай жакка чачылып, ал эми кумурскалар болсо туш тарапка жабыла тарап баратышты. Бекиш сынган табакка көңүл да бөлгөн жок. Тек гана жүрөгү түшкөн кумурскаларды табалай карап турду. Манакей чыгарма менен тааныштык. Балдар, анда эмесем силерге тапшырма, суроо берейин балдар. Бекиш эмне үчүн табакты калдыратып жатты? Анын апасынын тилин албай койгону туура болдубу? Эмне үчүн? Үйдөгү буюмдарды кандай сактоо керек деп ойлойсуңар? Бекишке кандай кеңеш берет элеңер? Чыгарманы окуп, өз оюңарды татмакай кылып айтып жөнөткүлө. Бардыгыңарга саламатта калгыла деп калам балдар. Ийгилик.